Салам достор, бүгүн сиздерге футбол дүйнөсүндөгү көптөлөнүүчү футболисттер жөнүндө айтып берем. Кеттик анда. Биринчи орунда албетте биз тааныган, биз сүйгөн Криштиан Роналду. Роналдо 36 жашта, анын жарандыгы Португалия. Роналдонун бир жылдык кирешеси $125 миллион. Бул акчалар кайдан келет десеңиз, бул акчалар айлыгынан жана бонусунан $70 миллион, ал эми рекламалык компаниялардын кирешесинен $55 миллион табат экен. Азыркы убакта Криштиан Роналдо Манчестер Юнайтед деген клубда турат, ошол клубда ойнойт. Ал эми тизмебиздин экинчи орунда билип жатасыздарбы ким? Бул Лионель Месси. Лионель Месси 34 жашта. Анын жарандыгы Аргентина. Мессинин бир жылдык доходу $110 миллион. Ал эми ошол $110 миллион каяктан алып келет десеңиз, зарплатасы жана бонусу $70 миллион. Доход рекламный компаниядан $35 миллион табат. Ал эми азыркы убакта Месси Paris Saint-Germain деген клубда ойнойт. Тизмебиздин 3-орунда ким деп жатсаңыз, бул албетте Неймар. Неймар бул 29 жашта, жарандыгы Бразилия. Неймардын бир жылдык доходу $95 миллион. Анын зарплатасы бонусу менен $70 миллион. Ал эми рекламалык компаниялардан $20 миллион табат. Неймар азыркы убакта Paris Saint-Germain деген клубда ойнойт. Үстүн 4-орунунда Килиан Мбаппе. Мбаппе 22 жашта. Анын жарандыгы Франция. Мбаппенин бир жылдык кирешеси $43 миллион. Ошонун ичинен айлыгы жана бонусу $28 миллион түзөт. Ал эми рекламалык компаниялардан $15 миллион. Мбаппе дагы Paris Saint-Germain деген клубда ойнойт. Тизмебиздин 5-орунда ким деп жатсаңыз, ал Мохаммед Салах деген футболист. Бул футболист 29 жашта, жарандыгы Египет. Бул Салах футболисттин бир жылдык кирешеси $41 миллион. Ошонун ичинен зарплатасы бонусу $25 миллионду түзөт. Ал эми рекламалык компаниялардан $16 миллион табат экен. Ал эми Салах футболист бул Ливерпуль деген клубда ойнойт. Дагы алдыга кеттик. Тизмебиздин 6-орунда Роберт Левандовский. Левандовский 33 жашта, жарандыгы Польша. Бул Левандовскийдин бир жылдык доходу $35 миллион түзөт. Зарплатасы менен бонусу $27 миллион түзөт. Анын ичинен рекламалык компаниялардан $8 миллион табат. Бул азыркы кезекте Бавария клубунда ойнойт. 7-орундагы тизмебизде Андрес Иньеста. Иньеста 37 жашта. Бир жылдык кирешеси $35 миллион түзөт. Анын ичинен зарплатасы, бонусу $31 миллион. Рекламалык компаниялардан $4 миллион табат. Азыркы убакта Иньеста 37 жашта, Висель Кобе деген клубда ойнойт. Жараны Испания. 8-орунда ким деп жатсаңыз, Поль Погба, 22 жашта, жарандыгы Франция. Погба бир жылдык кирешесин $34 миллион көтөрдү. Анын ичинен зарплатасы, бонусу $27 миллион түзөт. Ал эми рекламалык компаниялардан $7 миллион киреше табат. Азыркы убакта Погба Манчестер Юнайтед клубунда ойнойт. 9-орунда Гарет Бейл, 32 жашта. Бейл бир жылдык кирешеси $32 миллион көтөрдү. Зарплатасы жана бонусу $26 миллион түзөт. Ал эми рекламалык компаниялардан $6 миллион доход алат. Азыркы убакта ал Реал Мадрид клубунда ойнойт. Жарандыгы Великобритания. Эми биздин бүгүнкү видеонун акыркы тизмесинде ким деп жатсаңыз, анда айтып кетейин, Эден Азар. Эден Азар 30 жашта, жарандыгы Бельгия. Азар бир жылдык доходун $29 миллион көтөрдү. Анын ичинен зарплатасы
бонусу 26 миллионду түсөт. Ал эми рекламалык компаниялардан 3 миллион долларды түсөт. Жарандыгы Бельгия, азыркы убакта Реал Мадрид клубунда ойнойт. Бүгүн биз дүйнөдөгү 10 футболисттин алган кирешеси боюнча сөз кылдык. Сиздерге жактыбы? Эми сиздер кандай ойлойсуздар? Биздин Кыргызстандын футболисттери ушунчалык деңгээлде акча алабы же албайбы? Комментарийге бөлүшүп кетиңиздер, каналга катталыңыздар. Кийинки видеодо көрүшөбүз.